Кеңеш бирикмесинин төрагасы катарында бул жака катышып атам. Биз кечээки иш аракеттерге каршыбыз. Биз журналисттер масс медиалар өзүнүн функциясын, өзүнүн кызматын так аткарып келатышат. Ошо 30 жылдан бери бир да күн Кыргызстанды маалыматсыз калтырган эмес. Эч качан качкан эмес. Бизде президенттер качкан учурлар болду, депутаттар өзүн таптырбай жаткан учурлар болду. Бирок бир да жолу журналисттер, кыргыз журналисттери качып кеткен эмес. Элди маалыматсыз калтырган эмес. Анан ар бир кесиптин өкүлдөрү, мейли бул мугалимдер болобу, мейли бул врачтар болобу, ошондой эле журналисттер дагы өзүнүн функциясын, өзүнүн милдетин аткарганга толук укуктуу. Эч ким ага тоскоол жаратып, ошону иштегенге мындай бөгөт кылып эметкенге укугу жок. Ал эми эгерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, айрым журналисттерде, мейли блогерлерде ага кандай чара көрсө болот, анын жоопкерчилиги кандай каралат? Бул конституциябыздан баштап жарандык кодексте, башка мыйзамдарда каралган. Ал тартип менен караса болот. Анан кечээки митингде 3 редакцияны бирдей жаап салабыз деген бул негизсиз. Эч качан мындай жалпылаштырып, дүңүнөн мындай чара көрүш керек деген туура эмес. Бул мыйзамга да туура келбейт, деги эле мындай акылга да сыйбайт. Эгерде кимдир бир ошо 3 редакциянын кайсы бир материалына туура эмес маалымат берилди, тең салмактуулук сакталган жок, же болбосо жанагы этиканын нормалары сакталган жок десе, ошону өзүнчө караш керек. Монтип жалпысынан барып туруп үчөөнү тең жаап салыш керек. Мындай мыйзамсыз чакырыктар болбош керек. Эч качан ага алдырбаш керек. Биз ага каршыбыз. Жоопкерчилик болуш керек, бирок Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамдарына каралган тартипте гана.